Биздин Кыргызстаныбыздын эртеңки келечеги ушу силерсиңер. Биз дайым айтабыз, балдар биздин келечегибиз. Өлкөнүн эртеңки бүгүнкү жаштардын, бүгүнкү балдардын колунда деп. Кандай мааниде айтабыз? Мына дал ушу силерге окшогон билимдүү, келечекке умтулган, мындай аракети, жигери күчтүү балдар, кыздар, уландар биздин келечектин ээлери силерсиңер. Мен ойлойм, силер үчүн бул чек эмес. Буюрса дагы мындан да кадыр барктуу, абройлуу олимпиадаларга катышып, сөзсүз байгелүү орундар жеңип келесиңер. Дагы ушу биздин өлкөбүздүн, мамлекетибиздин атына чоң сыймык бөлөсүңөр. Мына ошого ишенебиз биз. Ошон үчүн силерди окуткан ага эжекелерге, силердин ата энеңерге, өзүмдүн атыман, жогорку кеңештин атынан чоң ыраазычылык билдирем. Коло медалдын жеңүүчүсү. Максат Темирбек. Информатикадан компьютер текшерет баарын, ошондуктан 1 саат чамасында чыкты результаттар. Абдан кубандым, албетте. Бирок былтыр алгандыктан мындай өтө анчалык чоң жетишкендик болгон жок да. Экинчи жолу алып аткандыктан. Биринчи жолу алганда абдан сүйүнүп, Кыргызстандын эң биринчи алтын медалдарынын бири болгон, анда ал үчүн да абдан сүйүнгөм. Келечекте кандай пландарың бар окууну бүткөндөн кийин? Азыр 11 класста окуп атам. Буюрса жакынкы убакытта мектепти бүтүп, анан Кореяга барам деп чечтим. Жылдын башында ошо Кореяга кантип өтсө болот, ошонун баарын изилдеп, бир кореялык жакшы университетке тапшырып өттүм. Августта уже барып окууга умтулам. Мен билген боюнча, мисалы Россия, Казакстан, башка өлкөлөрдө бизге караганда результаттары жакшы болгон өлкөлөрдө ошол чет өлкөлүк же ошол өлкөнүн ичиндеги тренерлерди, мугалимдерди чакырып, мындай сборлор өткөрөт да, спортсмендерге окшош эле. Ошо бизде Кыргызстанда биздин агайларыбыз ошо колунан келген баарын жасайт, бирок тренерлердин көбү абдан кымбат болуп калат, кээ бирлерде уюштурууга мүмкүнчүлүк жок болуп калат. Ошон үчүн мамлекет тарабынан да бир көңүл буруп койсо абдан жакшы болмок деп ойлойм.